Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум? Мен бул видеодо коомубузда учурда өзүңүздөргө болуп жаткандай психологиялык жактан жабыркаган адамдар аябай көбөйүп баратат. Бул маселени кантип чечсе болот, кантип алдын алса болот? Ушул боюнча ааламдык илим алган адам катары мен өз оюм менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Адам өзү 3 нерседен турат. Биринчи бул жан, ичибиздеги көзгө көрүнбөгөн нур, энергия. Ал эми экинчиси бул тан, дене турпатыбыз. Ал эми үчүнчүсү бул кан. Денебиз ар кандай тамак аш, жер жемиштер менен азыктанат. Биз көп убакытка чейин ачка жүрө албайбыз. Эгер жүрсөк, иммунитетибиз түшөт, алсыздык пайда болот, курсагыбыз ачса, бат эле нерв болуп кетебиз. Айтор, денебиздин сактыгы үчүн биз күнүнө жок дегенде бир маал сөзсүз түрдө тамактанабыз. Ал эми биздин дене турпатыбызды тирүү алып жүргөн, көзгө көрүнбөгөн ичибиздеги жан дагы азыктанып туруш керек. Жан эмне менен азыктанат? Жан Кудайдан, ааламдан келгендиктен, Кудайдын сөзү, илими, жакшы сөз, улуу сөздөр менен азыктанат. Ошончо кыргызда айтылат да, жакшы сөз жан эркитет деп. Демек жаныбыз канчалык жакшы сөздөр менен азыктанса, Кудайдын улуу сөздөрү менен тамактанса, жан дүйнөбүз ошончолук байыйт, өсөт. Жан дүйнөбүздүн бай болушу көңүлүбүздү көтөрөт. Көңүлүбүз ачык болсо, көңүлдүү жүрсөң, көп иш бүтөт, көңүлсүз жүрсөң, көрүнүп турган иш бүтпөйт деп ааламдык илимде берилгендей, көңүлүбүз жок болсо, керек болсо, колубуздан келип аткан ишти да жасагыбыз келбейт. Демек, жан дүйнөбүздүн бай болушу, же болбосо жакыр болушу, бул сөзсүз түрдө денебизге таасир тиет. Эгер жан дүйнөбүз жакыр болсо, анда адам өзүнөн өзү эле кысыла берет. Эч нерсе жакпайт, стресс, депрессия мына ушундан келип чыгат. Жан дүйнөбүз кысылса, денебиздеги клеткалар кысылат. Клеткалар кысылса, ал жерде кан айлануу жакшы жүрбөйт. Кан айлануу жакшы жүрбөгөн жерде муздактык пайда болот. Муздактык пайда болгон жерде сөзсүз түрдө оору пайда болот да. Мына психологиялык жактан жабыркоо дагы жан дүйнөнүн жардылыгынан келип чыгат. Жан дүйнөбүз кысылса, мээбиз кысылат. Жан дүйнөбүз кысылса, адамдын көтөрүмдүүлүгү жоюлат. Керек болсо, эшиктеги аба ырайы да жакпайт. Керек болсо, башына келген кыйынчылыкты дагы, бирөөнүн сөзүн да көтөрө албай калат. Бунун бардыгы жан дүйнөнүн кысылгандыгынан, жан дүйнөнүн жардылыгынан келип чыгат. Жандын ээси Кудай болгондуктан, Кудай биздин ар бир секунд жашообузга күбө. Ошондуктан жан дүйнөбүздүн бай болушун, жан дүйнөбүздүн өсүшүн Кудай биринчи орунда бизден да биринчи Кудай каалайт. Эгер жан дүйнөбүз канчалык бийик болсо, бай болсо,
бизден чыккан биз жаныбызды көрбөйбүз да. Жан дүйнөбүз канчалык бийик болсо, бизден чыккан энергия, жарык нур чөйрөбүзгө таасир этет. Аалам жерге таасир этет. Керек болсо бизден чыккан жарык нур менен аалам азыктанат. Ошон үчүн Кудай ар дайым биздин жаныбызды өстүрүү максатында ар доордо өзүнүн илимин, сөзүн берип, ал илимди жеткирүүчү адамдарын да жаратат. Пайгамбарлар ошон үчүн жаралган. Бүгүнкү күндө дагы 21-кылымда доор алмашкандыктан Кудай адамзаттын жан дүйнөсүн дагы бир этапка өстүрүү максатында адамзатка илим берген. Ал илимди кыргызга берди, кыргыз тилинде берди. Ошон үчүн кыргыз ааламдык илимди алып, жан дүйнөсүн өстүрүп, адамзатка үлгү болуш керек. Адамзатка бул доордо багыт көрсөтүш керек. Психологиялык жактан жабыркаган адамдар бир эле кыргызда эмес да, дүйнөнүн булуң бурчунда болуп атат. Ошон үчүн эри аялын өлтүрүп коюп атат, аялы күйөөсүн өлтүрүп коюп атат. Керек болсо эне балдарын бычактап салып атпайбы? Бунун баардыгы эле жан дүйнөнүн жакырдуулугунан, жан дүйнөнүн ачтыгынан келип чыгып атат. Бүгүнкү күндө материалдык жактан жетишкендигибиз менен жан дүйнөбүз аябай жакыр. Машина алып атабыз, үй алып атабыз. Керек болсо чет мамлекетке чыгып саякаттап атабыз. Бирок ар бир адамдын ичинде кандайдыр бир боштук бар. Кандайдыр бир нерсе жетпегендей. Ал сезим бул Кудайдын башкаруусу. Анткени Кудай жаныбыздын ээси Кудай болгондуктан адамзатты Кудай жан аркылуу эле башкарып коет. Ошол жан дүйнөбүздүн ичибиздеги боштукту биз бүгүнкү күндө Кудайдын берген илими менен гана толтура алабыз. Анткени ал илим ушунчалык бир кудуреттүү, кереметтүү, бир энергиялуу, өзүнүн бир ошончолук күчү бар. Ошол илимди алганда гана биздин жан дүйнөбүз тынчтанат. Биз ошондо гана өсөбүз. Биз канчалык өссөк, жан дүйнөбүз өссө, коомубуздагы чыр-чатактар өзүнөн өзү жоюлат. Анткени жан өзүнчө эле рахаттанып калганда бирөө менен урушкусу да келбей калат. Бирөө менен чырлашкысы да келбейт. Үйдөгү пикир келишпестик өзүнөн өзү жоюлат. Эгер ар бир адам жүрөгү согуп турган, ар бир адам улутуна, динине, жынысына, ак карасына карабай, ушул ааламдык илим менен өссө, тынчтык ошондо пайда болот. Тынчтык болгон жерде сөзсүз өнүгүү болот да. Бирин бири колдоо болот, бирин бирин коштоо. Азыр жан дүйнөнүн жардылыгынан көрө албастык ошондон пайда болот. Ичтарлык ошондон чыгат. Жан эч нерсе менен рахаттанбай атпайбы? Бунун баардыгы эле ушул жанга келип такалат. Ошон үчүн келиңиздер, ааламдык илим алалы, жан дүйнөбүзгө маани берели. Эгер жан дүйнөбүз жакыр болсо, адам бат эле, курсак ачканда бат эле нерв болуп кеткендей, адамдын жаны бат эле жырткыч мөөзгө айланып кетет. Ошон үчүн чач ташып аткан кыздардын дагы чач ташып аткан ошондон мындай бат эле ачуусу келип атат да. Жан дүйнөбүз бай болсо, бийик болсо, адамдык сыпат өзүнөн өзү калыптанат. Анткени жан денебизди
башкарат. Таныбыз жөн эле исполнитель. Жан кандай болсо, бул тандан эле көрүнүп турат. Жаныбыз бийик болсо, жаныбыз бай болсо, ден соолугубуз да чың болот. Анткени адам көп тамактанбай калат. Жан өзүнчө эле рахаттанып калганда, ашык түйшүк да тартпай калат. Ашыкча байлыкка да кызыкпай калат. Ашыкча бирөөнүн ырыскысына да кызыкпай калат. Коррупция ошондо токтойт. Айтор жан дүйнөнүн жардылыгынан бүгүнкү күндө ар тараптан адам өзүнөн өзү эле кырсыктап атат. Ошол кырсыктарды токтотуш үчүн келиңиздер, ааламдык илимди алалы, өсөлү. Бул илим бир эле кыргызга берилген жок. Бул жалпы адамзатка берилди. Биз ошол илимди алып, адамзатты бүгүнкү кризистен куткарууга биз кыргыз эли жоопкербиз. Кудай суракты бизден биринчи жүргүзөт. Кудай өзү бизден үмүт кылып аткандан кийин, келиңиздер, Кудайдын үмүтүн актайлы. Кудай каалагандай жан дүйнөгө ээ бололу, жана дагы адамзатты куткарып алалы.